Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде тамак жөнүндө эмес, үй тиричиликтери жөнүндө видео болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мени чогуу бирге болуңуздар. Ар бир эле аял затынын үйдөгү майда бара тиричилик жумуштары эч качан бүтпөйт. Көзгө көрүнбөгөн жумуштар деп дагы айтсак болот. Ошентсе дагы күнүмдүк жашоо тиричилигибизде абдан маанилүү. Тамактын даамдуу болушу, үйдүн таза болушу бул албетте аял затынын милдети катары жасап келебиз. Мен болсо бүгүндөн баштап көптөн бери колум жетпей жүргөн жумуштарды бүтүрүп салууну чечтим. Анткени бала кезден бери эле адат болуп калыптанып калды десек болот. Жаңы жылдын алдында, жыл аяктап баштаганда эле үйдүн баарын жыйнап, тазалап, бүтпөгөн жумуштардын баардыгын бүтүрүп, кандайдыр бир жылдын аягында жыйынтык чыгаруучу мезгил келди десек болот. Ошондой эле анча-мунча эски нерселерден арылып, үйгө кандайдыр бир жаңылык киргизип, жаңы нерселерди алганда дагы өзгөчө жакшы маанай тартуулайт. Бул колдонуп жүргөн каражаттарым жөнүндө айта турган болсом, Qualita фирмасынын идиш жууган каражатынын бирөөсүн түгөттүм. Азыр экинчиси апельсин жыттанган жаңы түрүн колдонуп көрүүнү чечтим. Ошондой эле кир жууган каражаттары бар. Ал эми фольга жана пергамент кагаздарын видеолорумдан көрүп жүрөсүздөр. Абдан жагат, ошондуктан эч тартынбастан сиздерге сунуштайм, алып көрүңүздөр. Пергамент кагазынын дагы бир жаңы түрү чыккан экен, аны дагы алып көрдүм. Ошондой эле идиш жууган майлыктары жана губкалары дагы бар. Ошондой эле гүлдөрүмдүн идиштерин дагы жаңыртып коюуну чечтим. Анткени абдан боорум ооруп жүргөн, көптөн бери алмаштыра албай, негизи күзүндө эле алмаштырышым керек болчу, бирок эмнегедир сааты чыкпай жүрдү. Азыр мына ушундай эки жакшынакай чоң окшош идиш алдым. Топурактары менен чогуу. Мен эч кандай гүл боюнча адис эмесмин, албетте мүмкүн туура эмес жасап жаткан болсом, бирөөлөр сындашы мүмкүн. Эң алдына мен синтепон салдым. Синтепон сууну жакшы соруп алат, топуракты ылдый түшүрбөйт жана албетте жеңил, эң негизгиси идиштер чоң болгондуктан жеңил болсун дедим. Топуракты салып, гүлдөрдү болсо түптөрүн бошотуп эле бир аз суу куюп, андан кийин идиштен чыгарып алдым жана ошол топурагы менен эле отургузуп койдум. Азыр декабрь айы болгондуктан мүмкүн туура эмес чыгар, бирок таар идиште абдан кыйналганча, менимче чоң идишке которуп койсом жакшы өсөт. Анткени жалбырактары саргайып, абдан кыйналып кетишти. Ошондуктан сөзсүз түрдө которуш керек болду. Бул антуриум аттуу гүл баарыбызга мужское счастье деген ат менен белгилүү. Өзү кычкыл сууну жакшы көрөт дегендиктен мен бир айда бир жолу 1 литр сууга 1 чай кашык лимон кислотасын салып, жакшылап аралаштырып суугарып коем. Жана дагы сууну болсо ар дайым хлор суу эмес, таза фильтрден өткөн суу менен суугарам. Ал эми бул спатифилум женское счастье деген ат менен белгилүү. Бул гүлдү дагы бир аз эле карабай койсоң, жалбырактары саргайып, карарып, көркүнөн кете баштайт. Андыктан гүл болсо дагы өзүнө көңүл буруусун талап кылат. Муну дагы чоң гана топурагы менен алып, чоң идишке которуп койдум.
Антуриум кычкыл сууну жактырса, бул спатифилум таттуу сууну жактырат экен. Андыктан муну дагы 1 айда 1 жолу 1 литр сууга 1 аш кашык кумшекер кошуп, таттуу суу менен сугарып коем. Албетте, бул эки гүлдүн тең өзүнүн атайын даяр жер семирткичтери бар, ошолорду колдонсок болот. Жана дагы мен кээде мисалы жумуртканын кабыктарын ыргытпастан 1 литрлик банкага салып, үстүнө сууну куюп 2 күн коюп коем. Жана ошол суу менен дагы кээде сугарып коем. Ошондой эле банандын кабыктарын дагы дал ошондой жол менен жасап, үстүнө суу куюп 2 күндөй коюп коюп, андан кийин суугарсак дагы абдан жакшы жер семирткич болуп берет. Эң негизгиси менимче бул суу, таза суу менен суугарып турсак дагы абдан жакшы таасир берет. Хлор суу эмес, таза фильтрден өткөн суу менен. Видеонун аягында өзүм көптөн бери алгым келип жүргөн мына ушундай идиштеримди дагы көрсөтө кетейин. Атайын кургак казыктарга арналган мына ушундай идиштер. Биринчиден албетте ыңгайлуу, экинчиден ашкананын көркү десек болот. Бардыгын бир албасам да бир аздан алып турууну чечтим, анткени күрүч, макарон, гречка, кумшекер жана кашаларды салганга абдан эле ыңгайлуу. Достор, мына ушул сыяктуу видеолор эгер сиздерге жакса, анда лайк басып мага билдирип койсоңуздар болот. Ошондой эле ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар. Каналыма катталыңыздар, сөзсүз түрдө досторуңуздар менен бөлүшүп турсаңыздар дагы болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.